Мен өзім ушу сот системасында 2010 жылдан бери иштейм. 2010 жылы ошо президенттин жарлыгы менен соттун судьялардын жардамчысы кызматы болуп ачылган. Анан мен өзүм ушу туулуп өскөн жерим Талас областында биринчи ошо судьянын жардамчысы кызматы 2010 жылы жумушка орношком. Анан кийин 2016 жылы ошо соттолук тандоо кеңеши конкурс жарыялап, мен 2016 жылы ошо судьялык кызматка конкурска катышкам. Ошол конкурстан өтүп, анан кийин ошо өзүм туулуп өскөн жерге Талас областык сотунун судьясы болуп кызматына дайындалгам. 2016 мынакей быйыл 2022 жылдын 30 апрелине чейин ошол жерде судья кызматында иштедим, өзүм туулуп өскөн жеримде. Анан ошол ажообуздун жарлыгы менен ротация болду. Анан мен ошо Талас областык сотунун судьясынан Жалал абад областык сотунун судьясына которулуп келдим. Которулганда ошо 10 майдан баштап эле жумушка чыктык Жалал абад областык сотуна. Ошо Талас областы менен ошо Жалал абад областын салыштырмалуу ал жерде бизде 8 судья иштеген. Ал жерде коллегия жок болчу. Ал эми Жалал абад областык сотунда 13 штаттык судья бар экен. Азыркы күндө 12 судья иштеп атабыз. Бул жерде коллегия бар экен. Талас областык сотунда болсо мен коллегия болбогондуктан жарандык, жазык иштерди, административдик иштерди карачык. Ал эми бул жерде жазык кылмыш иштери боюнча коллегиясына судья болуп курамга болдум. Эң биринчи ошо бул ротация ошо кызыкчылыктардын кагылышуусу, ошондой эле жана коррупцияны болтурбоо максатында деп ойлойм. Бул ротацияны мен толугу менен колдойм. Мен ошо өзүм туулуп өскөн жеримде ата-энемдин колунда жашагам. Ата-энем туура түшүнүү менен кабыл алды. Бул жака которулуп келгениме 20 өзүм ошо 10 майда жумушка чыккам. Ал эми 20 майда өзүмдүн үй бүлөмдү алып келдим. Өзүм 5 балам бар. 3 баламды бул жака алып келдим. Анан биз жумуш менен алек болгондуктан келинчегим, жубайым өзү балдарды садикке орнотту, мектепке орноштурду. Азыркы күндө кичинекей балам садикке барып атат. Жакшы бул жерде жергиликтүү бийлик органдарына ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анткени келинчегим барып мектепке, садикке балдарды киргизгенде эч кандай тоскоолдуктар болгон жок. Ал эми турак жай маселеси боюнча кичине көйгөйлөр болду, ачыгын айтканда. Келгенде кичине биз баягы турак жай маселесин табуу кичине көйгөй болду да. Эми азыркы күндө турак жай маселеси чечилди. Ошол эле тиги балдарымды баягы окуган жерине, садигине жайгаштырып, баягы жакын жерде жайгаштырылдык. Анан эми азыркы күндө ошо кылмыш иштери боюнча иштерди кароодо Талас областы менен бул Жалал абад областында айырмачылык бар экен. Бул жерде иштердин саны көп экен. Ошого карабастан өз убагында мөөнөтүн өткөрбөстөн иштерди карап жатабыз. Эми биздин эң биринчи бул милдетибиз ушул элдердин ишенимин актоо, сотторго болгон мамилесин. Анан баягы биздин милдет ошо акыйкат, адилеттүү, негиздүү мыйзамдарды колдонуу менен мыйзамдуу, негиздүү, адилеттүү чечимдерди кабыл алуу.